карай турган, сакташ керек болгондагы нерселерди берди. Ал нерселерге адам баласы эч качан кол салганга уруксаты жок. Аны сактаганга, жакшы караганга милдеттүү болгон нерселер. Алардын эле эң алгачкысы адам өз жанын сактоо. Өзүн гана жанын эмес, өзгөнүн дагы жанын сактоо болуп эсептелет. Баарыбызга маалым болгондой, адамдын жаны адамдын өзүнө таандык эмес. Мен өз жаныма ээлик кыла албаймын, сиз дагы бир тууганым өз жаныңызга ээлик кыла албайсыз. Сиздин дем алып турганыңыз, жараткан Кудай Таалам берген жан, бул сизге аманат болуп берилген жан. Аны сакташыңыз керек. Кудай Таалам өзү кандай берген болсо, өзү алганга чейин сиз аны сактаганга, аны эдият кылганга милдеттүү болуп саналасыз. Эгерде кокустан ошол аманатка кыянат кыла турган болсоңуз, кыянат кылуунун натыйжасы, акыбети кандай болот экен, мына ушул бүгүнкү маселебизде токтолуп өтөбүз. إن النفس إحدى الضرورات الخمس التي أوجب الشارع حفظها. Беш зарурат бар. Ал нерселерди адам баласы сакташ кереги, ошол нерселерге бекем болушуну шариат өтө бекем тапшырган. Алардын биринчиси хифдуддин, динди сактоо. Мусулмансызбы? Ислам динине бекем болушуңуз керек, ислам динин сакташыңыз керек. Нафс, өз жаныңызды сакташыңыз керек. Кур'ан-ы Каримде Кудай Таалам айтат: "Вала тулқу байдикум ила тахлука." Өзүңөргө зыян келе турган нерсеге умтулбагыла дейт. Ван насл, урпакты, тукумду сакташ керек. Вал мал, Кудай Таалам берген байлыкты, мал, мүлк, дүйнөнү дагы сакташ керек. Вал акл, адам баласы өз акылын сакташ керек. Туура ойлогонду үйрөнүш керек. Туура ой жүгүртүүнү өзүн билиш керек. Акылы менен алданып калбаш керек деген сөз. Ушул 5 нерсенин бирөөсү жоголо турган болсо, анда адамдын жашоонун өзү нугунан ажырап чыгып кеткен болуп эсептелет дейт. Кур'ан-ы Каримде Кудай Таалам башка бир аятта айтат: "Вала тaqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Өзүңөрдү өлтүрбөгүлө, өзүңөр кол салбагыла. Чынында Алла субханаху ва таала силерге өтө мээримдүү, райымдуу дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир хадис шарифинде айтат: "Ижтанибу ас-саб'ал мубиqat." Ушундай бир адам баласын жаман жака алып бара турган, халакетке алып бара турган, терс жагы гана тие турган бир 7 амал бар, ошол амалдардан этият болгула деди. Сахабалар сурады: "Я Расулаллах, алар кайсыл амалдар?" дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Биринчиси ашширку биллах, Алла Таалага шерик кошуу" деди. Экинчиси сыйкырчылык деди. Үчүнчүсү Кудай Таалам арам кылган жанды кыюу деди. Ва акли малал ятим, жетимдин малын жеп коюу. Ва аклур риба, арам процентти жеу. Ва тавалли яумаз захф, согуштан качуу. Ва казфил мухсанатил гафилатил муъминат, имандуу, таза, намустуу аялдарга жала жабуу деди. Мына ушул 7 нерсенин бирөөсүнө адам баласы душар боло турган болсо, Кудай Таалам баарын сактаган болсун, акыбети өтө начар болот деди. Башка бир хадисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: Абу Хурайра радияллаху анху риваят кылган хадисте:
من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. Kimde-kim özün bir temir menen öldüre turgan bolsa, al kıyamatda, tozokta, azapta oşol temir menen özünü özü öldürüp kıynalat dedi. Kimde-kim u içip özünü özü öldüre turgan bolsa dedi, kıyamatdagı tozokta azap çekip jatıp koşumça u çekip dagı azaptalat dedi. Kimde-kim özün jardan taştap öle turgan bolsa, kıyamatda dele tozokta ottun azabıga koşumça bolup özün özü taştap azaptalat dedi. Bul hadisten alımlarımız aytat, kimde-kim kanday jol menen başka janга bolsun, özüne bolsun kol jumşay turgan bolsa, kıyamatda tozokta tübölüktü kalıp oşondoy azap çekет dedi. Dünya yüzünde özünü özü kol sağandardın sanı 703 bin adam buladı eken. Bizden Kırgızstan mamleketimizde 100-120 adam yıl sayın özünü özü kol saladı eken. Bolgonu 6 milyon elimiz. Oşonda 2 günde bir, 3 günde bir bolup kalabı. 3 günde bir adam özünü özü öldüredi. Özünü özü kol saladı. Niye? İmanlı Müslüman adam nigizen jalpı bilip koyalı. Kuday Taala Kur'an'da laqad halaqnal insane fi kabad deydi. Laqad halaqnal insane fi kabad. Adam balasını biz jaratkanımızda kıyınçılıkta jarattık deydi. Adam balasının bu yaşoğu kelişi özü kıyınçılık menen bolgon. Ketişi dağı kıyınçılık menen bolot. İmanlı adam ayrıkça yaşoğusu da bunday cırgalizm yaşoğu bolboydu. Probleması yok. Yaşoğu bolboydu Müslüman adamda. Ayrıkça Müslüman adamdan da yaşoğu bolboydu. Snow bolot. Türdü snowlar bolot. Balkim Baykayüzge kelген snow maga kelbeydi. Maga kelgen snow bul aksakalыбыз атабызга келбейт. Эмнеге? Ар бир адамды Кудай Таалам жаратканда өзгөчө кудерет берип, өзгөчө мүмкүнчүлүк берип, сабырдуулук, мүнөздү өзгөчө берип жараткан. Тең кылып жараткан эмес. Ошол Кудай Таалам берген мүмкүнчүлүгүнө жараша сыноо келет. Экинчиси, адамдын иманыга жараша дагы сыноо келет. Ашаддун наси балаан, дүнүйө жүзүндөгү эң чоң бале башынан өткөргөн адамдар кимдер болот? Пайгамбарлар болот деди. Андан кийин ошол бийик даражадагы иманы бекем болгон адамдар иманы төмөндөгөн сайын проблемалар азая берет деди. Адам баласына бериле турган сыноо ошол адам көтөрө турган гана сыноо боло турматтуу жамаат. Эч кимге көтөрбөй турган сыноо берилбейт. Кудай Таала мээримдүү зат. Бирок биз акылыбыз менен ошол мээримдүүлүгүнө жете алабызбы? Кудай Таала мээримдүү боло турган болсо, биздин принцип менен мээримдүү болуш керекпи? Биздин көз карашыбыз менен мээримдүү болуш керекпи? А сиздин көз карашыңызда ошол сүрөттү толугу менен көрүп турасызбы сиз? Наразы боло тургандай. Биз иман келтиргенде такдырга иман келтирип жатабыз.
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың астына Жибрил алейхиссалам адам түрінде келіп, сахабаларға үйрету мақсатында келіп сұрағанда, мәл ислам, ислам эмне деген деп сұрады. Келме келтіресің деді, намаз оқисың деді, ораза қармайсың, ажылыққа барасың, зекет бересің деді. Я Расулаллах, мәл иман, иман эмне деп сұрады. Алла Тағалаға иман келтіресің. Жалғыздығына, анын шериги жоқ екендігіне, баласы жоқ екендігіне, теңі жоқ екендігіне, وملائكته анын периштелерине, وكتبه пайғамбарларға түшірілген китептерине, ورسله пайғамбарларына, واليوم الآخر қиямат күнгө, والقدر خيره وشره من الله تعالى тақдыр жақсы болсын, жаман болсын, Алладан деп иман келтірішіміз керек. Тақдыр жақсы болсын, жаман болсын, Алладан деп иман келтірішіміз керек. Иманды адам ошондой болуш керек, урматтуу жамаат. Башыңызга түшкөн сыноо канчалык кыйын болбосун, канчалык оор болбосун, ким берди сынооду? Ким берди? Алла берди. Наразы болсоңуз ошол сыноодон кутуласызбы? Қарызға батып кеттіңіз, 100 мың, 200 мың сом, 200 мың доллар, миллиондар бола берсін, миллиардтар болсын, әрбір адам өз деңгейге жараша. Қапа болып, үйде наразы болып, неге қарыз болып кеттім деп отырсаңыз, Құдай Тағалам ич açышып, қарызыңызды төлеп салабы? Жеңілдетіп қоябы Құдай Тағалам? Бұл недовольный болып қалып тұр, наразы болып қалып тұр, қой. Наразы қылып қойбайын дейбі. Қалайсыз бы? Қалабайсыз бы? Разы болосыз бы? Разы болбойсыз бы? Ошол тақдыр болот. Ошол қиынчылық болот. Ошол көйгөй келет, түшөт. Мол жерде азыр 2000-ге жақын адам отырады. Әр бірінің өзгөчө проблемасы бар. Мол жерде проблемасы жоқ, красавчик жоқ. Бирок разы болгон бар, наразы болгон бар. Сабыр кылган бар, сабырсыздык кылган бар. Көтөргөн бар, көтөрө албаган бар. Чыдаган бар, чыдай албай ыйлап жүргөн бар. Иманы бекеми бар, иманы алсызы бар. Ошол проблеманы жеңе алганы бар, жеңе албай жүргөнү бар. Имандуу болгондон кийин Кудай Таалам айрыкча ад-дунья сижнул му'мин деген. Дүние бул момундун түрмөсү деп айткан. А бирок ошол Кудай Таалам берген кыйынчылыкка чыдабастан, ошол нерсеге жеңил ой менен карап, жеңил көз менен карап, жеңил ой жүгүртүп, мен өзүмдү өзүм өлтүрүп салсам же жок болуп кетсем кутулам деген максатта ошондой ишке баргандардын акыбети оор болот, урматтуу жамаат. Акыбети оор болот. Кандай гана проблема болбосун, адам баласы көтөрөт, көтөрө алат. Сиздикини мен көтөрө албашым мүмкүн. Ал сынооду мага Кудай Таалам бербейт. Меникини сиз көтөрө албашыңыз мүмкүн. Ошон үчүн Кудай Таалам сизге менин сыноомду бербейт. Берилген сыноодо көтөрө билиш керек. Ислам адам баласы өзүн өлтүрүүгө тыюу, башка адамды өлтүрүүгө тыюу салган гана эмес. Ислам адам баласы өлүмдү тилөөгө тыюу салган. Өлүмдү ойлоонун өзүгө тыюу салган. Мындай ойлоо дегенде өлүмдү элестетүү эмес, жок. Өлүп калсам экен деген үмүт, өлүп калсам экен деген ойго тыюу салган.
La yetemenneyne ahadakumul maut li durrin nazala bihi. Hiç kiminger ölümdü tilevesin bir problemadan kaçıp deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fe in kâne la budde mutemenniyen. O şonçoluk sunosu or bolup çıday albay kala turgan bolsa anda tömöndөгүдөй dua kılsın dedi. Allahümme ahyini ma kanetil hayatu hayran li. Allah'ım maga ömür bergin, yaşao bergin, egerde yaşao maga jakşı bola turgan bolsa. Ve tevaffani idâ kanetil vefatu hayran li. Alemi maga ölüm jakşı bola turgan bolsa anda ölüm bergin dep dua kılgın dedi. Ya Allah'ım maga uşul kıyınçılıktan çıkıp ketүү жашоо жакшы боло турган болсо, ушул кыйынчылык менен жашоо жакшы боло турган болсо, Аллах мага жашоо бергин деп дуа кылган деди. Өлүм артык боло турган болсо, я Аллах мага өлүм бергин деп дуа кылган деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда бир аял киши келет дагы, я Расулаллах, мага дуа бериңиз дейт. Дуа кылыңыз, Кудайдан сурап бериңиз. Ушунда bir оору менен ооруйт экен, кыйналып кеткен, жашоосунан кыйналып кеткен ал оору менен. Дуа кылыңыз я Расулаллах, Кудай мага шифа берсин деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам карап туруп айтты. Кааласаң деди. Дуа кыламын, Кудайым шифа берет деди. Кааласаң sabır kılasın, sana beyiş bolot dedi. Kalasan dua bereyim, Kuday Taala oşul oğruna şifa beret. Bu birinci varyant. Ekincisi, kalasan oşul Kuday Taala bergen sınavga sabır kıl, çıda ömrüңdүн ayağına çeyin, sana beyiş bolot dedi. Cana kayalım ne dedi? Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, sabır kılayın dedi. Sabır kılayın dedi. Mağa tigil jakta beyiş bola turgan bolsa. Kançalık kıyınçılık başımızga kelбесин, sabır kılıp koya turgan bolsok, al sabırдуулугубузду мейли эл байкабасын. Жақындарыбыз байқабасын, туғандарыбыз байқабасын, ел байқабасын, ел көзге салбасын. Жоқ, жараткан көрүп турат да, урматтуу жамаат. Жараткан байқап турат го. Жараткан билип турат го. Ошол амалыбыз бизди бейишке алып келе турган болсо, анда бул жашоодо нааразы болуп эмне кереги бар? Жашоого келүүбүздүн максаты, эң негизги максаты жаратканга туура ибадат кылуу болгон болсо, анан Кудай Таалам кошумча сыноо берип туруп, бейишке кирүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзүп берип жаткан болсо, эмнеге нааразы болобуз? Чынында ушундай амалдарга барган адамдардын, алымдарыбыздын айтымында бир нече себептери болот экен. Биринчиси, ошол адамдын дини деңгээли, иманы алсыздыгы дейт. Буга баарыбыз кошулабыз. Анткени адамдын иманы бекем боло турган болсо, иманы күчтүү боло турган болсо, кандай гана сыноо болбосун адам туруштук бере алат. Ким туруштук бере албайт? Иманы алсыз адам туруштук бере албайт. Иманы алсыз адам качканга аракет кылат. Экинчи себеп, бул азыркы заманыбыздын бир терс жагы болуп саналып калды. Айрыкча жаш муундар мындай каада салтка бекем тарбияланбаган, чет элдик маалыматтарды иликтебей, сорттобой, фильтрден өткөрбөй алып жаткан жаштарыбыз болуп атат. TikTok деген бир бале бар.
Facebook, Instagram, ВКонтакт, Одноклассник деген приложениялар бар. Бұлар адамға жақсылық алып келебі? Ақылы жеткен, жетпеген, деңгейі жеткен, жетпеген адам мына ошол камераны жандырып туруп түшүрүп атпайбы? Сүрөткө тартып өзүн окуяларына тартып жарыя кылып жатпайбы? Бөлүшүп жатпайбы? Аны кабыл алган миллион, миллиард адам бул жакта ошол нерсенин туура эмес экендигине баа бере тургандай, фильтрлеп өткөзө тургандай деңгээли барбы? Биздин жаштарыбызда барбы ошол нерсе? Балдарыбызда барбы ошол нерсе? Аларда, батыштарда руханий байлык жок, урматтуу жамаат, жок аларда. Бүт баары көзгө көрүнгөн нерсеге байланган, акчага байланган, үйгө байланган, машинеге байланган, саякатка байланган. Алар ошондой сыноого чыдабайт дагы, өздөрүнүн кыска акылында, оюнда ушундай амалдарга барат. Андайды көргөн биздин бир туугандарыбыз, биздин жердештерибиз, биздин инилерибиз, карындаштарыбыз, теңтуштарыбыз, агаларыбыз, эжелерибиз эмне кылып жатат? Ошол амалга барып жатат. Себептердин бири дагы ошол адам баласынын башына түшкөн чоң көйгөйлөр, проблемалар, чечилбес проблемалар, намыска тиешелүү, абыройго тиешелүү проблемалар себеп болот. Чоң суммадагы карыздар, акчалар ага себеп болот. Мына ушулардан кутула албайм деген ой менен, мына ушул нерседен баш көтөрө албайм деген ой менен улам ошол амалдарга барат. Алгана эмес, кайсы бир жылдары көк кит деген бале пайда болгон. Жаш балдар ошонун артынан кетип калган. Жаш балдар канча Искөл жакта, Бишкекте, Ош, Баткен жактарга чейин жетип, ал жакта жаш балдар бир кыйласы өзүнө өзү кол салгандары болгон. Себептердин бири дагы жаштарыбыздын кыялданып койгон максаттары асманда болот, жер жүзүндө болбойт. Ошол асмандагы максатка жетпей калат дагы, мен бул жашоодо эч нерсеге жетишпейт экенмин, ийгиликке жетишпейт экенмин деген себептен улам дагы өзүнө өзү жумшаган болот. А бирок Кудай Таалам адам баласына берген нематтарга көзү жетпейт. Мына ошол кандай амалдарга баргандарды карай турган болсоңуз, ден соолугу чын болот көбүнүн. Пут колу аман болот көбүнүн. Иман жетишпегендиктен гана болгон себептер көп болот. Бирде Юнус ибн Убайд деген алым, аулия кишиге бир адам келип, жакырчылыктан кыйналганын айтып арызданат. Ошондо жанакы алым аулия айтат: "Аясуррука ан ядхаба басарук ва ту'та 100,000." Каалайсыңбы дейт. Ушул эки көзүңдү бирөө алып туруп ордуна 100,000 берсе дейт. Жанакы киши жок дейт. Каалайсыңбы ан ядхаба сам'ука, кулагыңды, угуу нематын бирөө алып туруп жок адам ордуна сага 100,000 беришине десе жок дейт. Каалайсыңбы эки колуң менен эки бутуңду бирөөгө бер, отура бер, итак кедей экенсиң, иштебейт экенсиң, отура бер, зато 200,000 пулуң болот десе жок дейт. Акылыңды берип жинди болуп кала бер, бар бир кедей экенсиң, ордуна 100,000 берсин десе жок дейт. Кедей экенсиң, сүйлөп эмне кыласың дейт. Тилиңди кесип бер, тили жок адамга сүйлөп алсың. Ордуна 100,000 берем, ыраазысыңбы дейт. Жок. Ушунча нематты Кудай Таалам берген болсо, ушул нематтардын кадырына эмнеге жетпейсиң дейт. Ушунча байлыкка ээ болуп туруп, кантип өзүңдү кедей санайсың дейт. Кудай Таалам берген нематтары бизге деле чексиз.
машинем жок деген адамдын көйгөйү болгон болсо, Кудай Таалам эки аяк берген, эки пут берген, басып жүрбөйсүңбү урматтуу бир тууган? Баспай калсаң эмне болот? Баспай калсаң эмне болот? Жалаң мага Кудай Таалам кыз берди, уул бербеди. Ошол кызга зар болгон канча адамдар бар, мусулман бир тууган? Бир комнатлы үйүм бар дейт. Ошол бир комнат үйгө, менчик үйгө зар болуп жүргөн, квартирада жашаган канча мусулман бир туугандарыбыз бар. Үйүм жок деп наалайт. Ошол квартира төлөй албай көчөдө калган канчама адамдар бар бир тууганым. Кайда шүгүрчүлүк? Кайда сабырдуулук? Аллахым баарыбызга туура амалда жүрүүнү насип кылган болсун. Келиңиздер, кээ бир учурларда мана ушул өзүн өзү кол салууга барган бир туугандарыбыз чынында оорудун айынан болот. Эч кандай бир ыйманга тиешеси жок, эч кандай бир жимирешкенге тиешеси жок, эч кандай бир кыйынчылыкка, бир проблемага тиешеси жок, оору болгон болот. Оору. Ал оору боло турган болсо эмне кылыш керек? Молдого эмес, аны врачка алып барыш керек. Өзүнүн врачтарына алып барыш керек. Дарылаш керек. Ошондойну байкай турган болсоңор, урматтуу жамаат, болушунча алдын ала колго алыңыздар ушул нерсени, кайдыгер карабаңыздар. Адамдын негизи урматы Кудай Тааламдын астында Каабадан жогору турат. Адамдын урматы, адамдын кадыры Кудай астында Каабадан жогору турат. Болушунча эң биринчиден өзүбүзгө бекем бололу, өзүбүздү жакшы карайлы. Башкаларга дагы, өзгөлөргө дагы жамандык кылбайлы, алардын дагы акысына кирбейли.